Дагы бир кызык жагдай. Аэропорттун жашыруун бөлүмүнүн Жаанбаев аттуу кызматкери каракчылар менен байланышта болгон деген шек менен кармалып, 2 күндөн кийин кайра кое берилген. Бул каракчылыкка катышкан Жаанбаев деген аз көрсөтмө жок тергөөдө. Бирок телефон менен байланыш түзгөнү биз эмне себептен сен кылмышкерлер менен телефон аркылуу байланыш түздүң деп суроо бергенибизде бул айтып атат: мен агамдын машинасын ала кеткиле деп суранганымдан улам байланышканбыз дейт. Жаанбаев каракчылыкка шектелгендердин ана башы Аслан менен байланышта Атургай үй бүлөлүк катышта болгонун танган жок. Бирок каракчылыкка тиешеси бар деген түкшүмөлдү кескин четке какты. Илгертеден тааныйм ал баланы. Телефон аркылуу байланышып турчумун. Эч кандай неме боюнчачы, семейный иштер боюнча гана, бытовый боюнчачы. Ошол менен байланышып калган үчүн эле менче булар кармап келип атат. Сен аны менен эмнеге байланышкансың депчи. Ушундай кандайдыр бир нерселердин четин чыгарып айтты беле сизге? Жок, бул жөнүндө общий сөз болгон эмес. Мисалы аэропорт тууралуу сурап, Жок. Эми сиз катышыптыгын баары үй бүлөлүк деп атпайсызбы, демек? Мындай бир иштиңиздер тууралуу деле мындай бир кенен маалымат. Жок, аэропорт жөнүндө вообще сөз болбойт ал жерде. Анткени алар ошол жердеги жагдайды абдан жакшы билген деп атышат да, балким аэропортту жакшы билген киши алар менен маалымат бөлүшүшү мүмкүн депчи. Ооба, ошондой сөздөр айтылган, бирок мен ал жөнүндө эч кандай аэропорт жөнүндө сөз сүйлөшпөйт элем. Кармалып сурак берип чыккандан кийин Жоомарт Жаанбаев кызматынан бошотулган. Милиция ал тергөөгө дагы чакырылышы мүмкүн экендигин айтууда. Жоомарттын бир тууган агасы Жусупбек Коргонбай уулу Бишкек шаар кеңешинде Республика фракциясынан депутат. Каракчылар Бишкекке дал ушул шаар кеңеш депутатынын жол тандабасын минип келгени айтылууда. Депутат дагы каракчылыкка шектелгендердин башка бирөө менен тааныш экенин ачыктады. Мен жанагы Нурбек Сыргабаев деген инибизди көптөн бери эле билебиз да. Эми ал баарыбыз эле кызыкка ноокат болуш бар эле бири-бирин тааныган. Бала чака менен келген үчүн жана майда балдар менен машинада кыйналып калбасын деп самолетто кетиш керек болуп, машинаны мине кетпесин деп Нурбек жолугуп калып, мен Нурбекке бергенмин да машинамды. Анан бирок ол не факт, мен машинамды алар кеткени же кетпегенди, мен ошо туштарда ошо машинамды бергендигин Нурбекке бергем. Ошо жаңы жылга чейин болчу, точно числосун эсимде жок. Бирок сиз Бишкекке барганда алып барып бериштиби алар машинаңызды? Жок, Бишкекке баргандан кийин машинамды 1 күн 2 күндөн кийин араң тапканмын, бир стоянкага коюп коюшту. Анан бул кишилер менен кандай байланышыңыз бар башкада? Башка байланышым жок эч кандай. Шектүүлөрдүн ана башы менен байланышта болушу, дагы бир шаар кеңеш депутаты Замир Сыргабаевдин инисинин карактоого шектелип кармалышы жана каракталган сумманын өтө чоңдугу маселени саясий трибунага алып чыкты. Атургай буга Ак үйдүн 7-кабатындагы жетекчилердин катышы ыктымалдыгы айтылууда. Мен эмне үчүн 7-кабаттагы адамдардын дагы тиешеси бар дейм. Эми мындай окуя болгондо ал жердеги аэропорттогу милициянын начальнигинен баштап аэропорттун жетекчисине чейин жооп бериш керек. Эч ким жооп берген жок. Бул мафия, башкача айтканда бийлик органдары, укук коргоо органдары аралашкан кубулуш деп эсептейбиз. Сиз 7-кабаттагы адамдардын катыштыгы болушу мүмкүн, бул калкалоо деп атасыз да. 7-кабатта мына сиз фракция 7-нчи этажда фракциянын лидерлери отурат. Текебаев бир кездеги Республика фракциясынын лидери, азыркы бир болдун жетекчиси Алтынбек Сулаймановду айтып жатышы ыктымал. Анткени Жаанбаев анын мурдагы партиялашы болсо, Сыргабаев азыр деле жакын санаалаштарынын бири. Мындан тышкары Сулайманов Алиевдин аэропорт директорлугуна келишине көмөк көрсөткөн деген пикирлер багытты ал кишиге бурууда. Именно мени жанагы булдун артында жанагы аэропортто тонолуп кетилгенге байлаганга аракет кылып аткан атамекен фракциянын иши жүрүп атат да негизиненчи. Алиевди Сулаймановго байлаш керек. Тиги тоногондор арасында Сыргабаевдин иниси жүрөт. Булар общий жалпы мындай круг кылып, булар каракчылар деген байлаганга аракет кылып аткан эле жумуш. Муну элдин баары көрүп турат. Бул жерде аэропортто иштеген бир кызматкер айтып атат да, Ош аэропортунун иш жүзүндө Алтынбек Сулаймановдун да бир нечесин балдары тейлейт, Замир Сыргабаевдин балдары тейлейт, Душка дегендин балдары тейлейт дейт да. Байланышып калып аткан жокпу? Жок, Замир Сыргабаев бул аэропортто иштебейт. Бул Дүйшөн деген бул башка спорт комитетте иштейт. Ошол кылмышкерлер, он чакты кылмышкер менен кимдер гана сүйлөшпөптүр ошол периоддо. Жүздөгөн
телефондо сүйлөшкөндөрдүн баардыгын алып чыгып чакырышып сурашып, анын ичинде милициясы, анын ичинде прокурору баардыгы байланышы барлар көп да. Ошондой байланыштар алар жөнүндө эч ким айтылбайт дагы. Именно ушу Алтынбек Сулайманов деле кайра эле айландырып ушуга алып келип атат. Аэропорттогу каракчылыкка шектелип кармалган кыргызстандыктардын баардыгы кызыл кыялык балдар. Окуя болгондон кийин дагы алар дал ушул аймакка келишкен. Ошолордун арасындагы бир жигит Кызылкая шаардык кеңешинин депутаты Замир Сыргабаевдин бир тууган иниси болуп чыкты. Мына ушундан улам. Жана ошондой эле Ички иштер министрлиги Замир Сыргабаевди уюшкан кылмыштуу топтун лидери деп тизмесине алгандыгынан улам. Бул ишке ошол депутаттын дагы катыштыгы бар деген пикирлер күч алууда. Ошон үчүн биз Замир Сыргабаевдин жүйөсүн угуш үчүн Кызылкаяга келдик. Сыргабаев биз барган учурда шакирттерин Франциядагы беттешке даярдап жатыптыр. Ал шаар кеңештеги ишинен тышкары жергиликтүү өспүрүмдөрдүн спорттук мектебин жетектейт жана бул жаш күч спорттук клубунун балдарын машыктырат. Иниси жана ийимдин өзү тууралуу маалыматы боюнча суроо узаттык. Бишкекте жашайт. Барсам да көрбөйм, телефондо эле бир-эки айта турган сөздөрүмдү айткам. Ага чейин ини катары, мен анын агасы катары бир тууганчылыкта көп иштер болгон. Анын мына үй бүлөлүү көзүнүн иши да. Ушундай ашыкча сөздөр чыгып атат. Элде дагы, милиция дагы. Ошон үчүн ушундай топко мен кошкон себеби да ошондон болсо деп ойлойм да. Биз айырге тиешебиз да жок, билбейбиз да, уккан да эмеспиз. Сиздин криминалга тиешеңиз барбы? Ушунча бала бар, ушулардын бардыгы ошо ОПГ катарына киреби, кирбейби, аны элдер өздөрү жакшы билет. Биз спортсмен болсо эле, бир залда тренировка кылса эле, бардык ОПГ деп азыр ошо спискага киргизип коюптур. Ошону бир кимиси кандай экен, ошону жакшылап терип чыкканда жакшы болот эле өзүчү. Белгилеп кетүүчү жагдай, Нурбек Сыргабаев учурда Ташкөмүр шаарындагы Кызылжар психикалык ооруканасына текшерүүдөн өтүү үчүн жөнөтүлгөн. Муну Бишкектен да тастыкташты. Менин маалымат боюнча 10-15 күндөн ашпады, 10-15 күн болуп калды. Ал кишини эмнеге кошумча иликтөөгө жиберип атасыз? Анткени биз жиберген жокпуз, тергөө органдары ар бир кылмышка катышкан, кылмыш жасаган кишини психоневрологический экспертиза өткөрүлөт. Жана психологдорчу. Ош шаарында өткөрүлгөндө комиссиянын мүчөлөрү 7 киши, Сыргабаев Нурбек дополнительный психоневрологический экспертиза өтүштүп, аныктап, ошонун негизинде жөнөтүлгөн да. Бүт жагдайлар түрмө сыяктуу деп эсептейм да. Ажадан качып чыгып кетип кете албайбы, качабы, мен так айта албайм. Ал бейтапканан мен негизи көргөн эмесмин да. Качып чыгып кетиши деле мүмкүн да. Мүмкүнчүлүк кадимки түрмөдөн эле качып чыгып кетиш мүмкүнчүлүк бар.